Байжигит Тоң районуна караштуу Кажысай айылында төрөлгөн. 5-б класстын окуучусумун. Ысык-көл кыргыз бермети. Кыргызстандагы эң чоң тоолуу туздуу көл. Кыргыздар бул көлдү Кыргызстанды бермети деп аташат. Көлдөгү суунун көлөмү 1738 чарчы километр. Суу бетинин аянты 6236 чарчы километр. Жээктеринин жалпы узундугу 688 километр. Көлдүн орточо тереңдиги 278 метр. Эң терең жери 688 метр. Ысык көл түндүктөн түштүккө 58 метрге, ал эми батыштан чыгышка 182 километрге созулат. Ысык көлдүн чоң түбү табышмак боюнча калууда. Ысык көл суусунун алдында байыркы урандылар бар экендигин көпчүлүккө кеңири маалым. Келечекте көгүлтүр берметибиздин түпкүрүнүн изилдеген Кусто чыгарарына ишеним чоң. Каталан картасы катарда Ысык көлдүн түндүк чыгыш жээгинде крест салынган храм түрүндө белге коюлган. Анын жанында түшүндүрмө текст жазылган. Апостол Матвейдин кудурети сакталган деп айтылган. Армян бир туугандардын манастары. Азырынча урандыларды изилдөө иштери эч натыйжа бере элек. Балким бизден окумуштуулар байыркы жашоочулардын изин таап алышы эч ажып эмес. Көптөгөн чет элдик компаниялар жана жеке адамдар буга абдан кызыгып изилдөө иштерин кызыгууларды жүргүзүүдө. Даярдыгын билдирүүдө. Бул эстеликти изилдөө иши археологиялык туризмди өнүктүрүүнүн кубаттуу кыймылдаткычы болушу толук ыктымал.